ИИМдин күзөт кызматын чакыруу үчүн орнотулган коркунучтуу билдирүү баскычы кантип иштей турганын билүү үчүн бүгүн Борбордогу номер 31 мектеп гимназиясынын директору Татьяна Өмүрзакова аны иш жүзүндө сынап көрдү. Ал мектептин күзөт постуна орнотулган бул баскычты басканда ИИМдин кызматкерлери 3 мүнөттүн ичинде келип калышты. Мындай баскыч Ленин району боюнча жалпы 29 мектеп менен 18 бала бакчага коюлду. Аталган райондун администрациясынын башчысы Русланбек Тагаевдин айтымында, бул аппараттар билим берүү мекемелериндеги окуучулардын коопсуздугун сактоо үчүн коюлууда. Бизде Ленин районунда 30 мектеп, 20 бала бакча бар. Анын ичинен 8 бала бакча азыр капиталдык оңдоп түзөөдө турат. Андан сырткары бизде жаңы Жал кичи районунда жаңы бала бакча бүттү. Анын дагы азыркы убакта ошо бизде андан сырткары 97 мектеп бүттү. Ошону менен бирге бизде азыр бир мектеп, бир бала бакчаны дагы ушундай тревожный кнопка дейбизби, или баягычам чакыруу дейбизби, кнопкасын аларга да коюп бергенге аракет кылып атабыз азыр. Бул баскычты баскандан кийин билдирүү Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын борборлоштурулган көзөмөлдөө станциясына келет. Ал жерден оператор ыкчам топту айтылган дарекке жөнөтөт. Кызматкерлер 8-10 мүнөттө келип калышы керек. Ленин району боюнча 16 ыкчам тобу бар. Группа захват деп коебуз, группа задержания. Ошол эң жакын аралыкта ошол ар бир ыкчам аракеттөө ошол базылган мектепке өзүнүн, эгер ушундай учурлар басылып калса, өздөрүнүн милдеттерин аткарыша берет. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, келишим боюнча биз 3 мүнөттөн 8 мүнөткө чейин аракет кылып жетишкенге аракет кылабыз. Ошого жаратса ыкчам аракеттоонун дислокацияларын жайгаштырабыз бардыгын. Номер 31 мектеп гимназиясы 650 орунду болгону менен 2000дей окуучу билим алат. Эми ар бир ата-эне мектепке кеткен баласына кабатырланбай эле койсо болот. Себеби баланын коопсуздугу көзөмөлдө болот. Балдардын коопсуздугу, мектептин иштеген жааматтын коопсуздугу. Ата-энелер мектепке балдарын жибергенде эми ойлонбой, балдарыбыз кандай абалда болот деп эми жөн эле жибере берсе болот. Бул баскыч коркунуч жаралган учурда тиешелүү мекемеге билдирүү берүүчү техникалык түзүлүш. Бул ар кандай инциденттерге тез жооп берүүгө жана көйгөйлөрдү өз убагында чечүүгө мүмкүндүк берет. Бактыгүл Султанбек кызы, Зарима Молдогазиева, Умар Малашев, Ала Тоо 24.